Залкар комузчу күүчү Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурак Абдрахманов атабыздын биздин арабыздан кеткенине 6 жылдын 100 болуп калды. Бүгүнкү эл көрсүн программабызда биз аны эскерүү менен бирге экинчи өмүрүнө дагы токтолобуз. Студиябызга уулу менен кызын чакырганбыз, тааныштырып өтөйүн. Менин жанымда алтын кыз Нурак кызы жана Эрнак Нурак уулу келип отурушат. Кош келиптирсиздер. Нурак Абдрахманов атабыз Кыргыздын салттуу музыкасын дүйнө жүзүнө тааныткан бардыгыбыз билебиз. Анын өмүр баяны тууралуу да бардыгыбыздын кабардарыбыз бар. Ошентсе дагы бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз көрсөтүүбүздүн башында Нурак Абдрахманов атабыздын өмүр баяны тууралуу маалымат берели деп чечтик. Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурак Абдрахманов 1947 жылы 19 октябрда жарык дүйнөгө келип, тоолордун арасында чоңоюп, табияттан таасир алып, 6 жашында бала комузчу аталып, 12 жашынан баштап алп күүлөрдү, салтанат концерттерди аткара баштайт. 1962 жылы район, облус, республикалык кароо сынакта жеңүүчү болуп, ошол кездеги улуу устаттардан таалим алат. 1964 жылы орто мектепти бүтүргөндөн кийин Токмоктогу маданий агартуу окуу жайына кабыл алынат. 1967 жылы Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык хореографиялык окуу жайын бүтүрүп, эмгек жолун өз айылындагы клубдун башчысы болуп иштөөдөн баштайт. Тынымсыз ийримдерди уюштуруп, телесынак, кароо сынактарда жамааты менен ийгиликтерди биринин артынан бирин багындырышат. Аламүдүн райондук маданият үйүнүн башчысы болуп турганда Мурас фольклордук этнографиялык ансамблин түзгөн. Ансамбль сынактарда байгелүү орундарга ээ болуп, Москва шаарындагы көргөзмөгө дагы катышып келген. 1986 жылдан баштап Токтогул Сатылганов атындагы филармониясынын Камбаркан этнографиялык ансамблинин солисти болуп, анын аткаруусунда эң эски элдик күү ыр-обондор элдин рух дүйнөсүнө дем менен тартууланып, жаңылыктарды жараткан. Нурак Абдрахманов чыгармачыл топ менен Түркия, Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Япония, Америка өлкөлөрүндө гастролдо болгон. Таланттуу адам бар тарабынан таланттуу дегендей, устачылыгы тууралуу китептерге жазылып, темир комуз, кылкыяк, ээр чапчу. Устачылыгын азыр балдар улантып жатышат. Анын бийик деңгээлге көтөрүлүүсүнө табият тартуулаган комузчулук дараметинен сырткары көптөгөн эски комузчулардан муундан муунга өтүп сакталып келген түрдүү ыкмаларды үйрөнүп калуусу себеп болгон. Анын аткаруусундагы күүлөр жана ырлар кыргыз калкы эле эмес, дүйнө элдеринин сахналарында зор кызыгуу жараткан. Камбаркан ансамбли менен бирдикте жана жекече чакыруулар менен барган эл аралык фестивалдарда дүйнө элдерине көп жылдар бою кыргыз калкынын салттуу музыкасын жогорку деңгээлде даңсалап келген. 1992 жылы маданиятка сиңирген көп жылдык эмгегинин үзүрү катары Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист деген наам берилген. 2001 жылы Самарканд шаарында ЮНЕСКО тарабынан уюшулган салттуу ырлардын эл аралык конкурсуна катышып, атайын байгесин жеңип, салттуу музыканын устаты деген сертификатын алган. Кыргыз элдик музыка казынасына күү багытында эң чоң эмгек сиңиргендиги музыка билермандары тарабынан жана эл ичинде өтө жогору бааланып келе жатат. 1979 жылдан баштап чыгарган ата мурасы Улуу тоолор, Соңкөл баштаган 14 күүсү кыргыз музыка казынасын толуктады. Бул күүлөрү кыргыз музыкасында жаңы багыттагы табылгалар катары бааланып, Кыргыз радиосунун алтын казынасына 1983 жылдан баштап кабыл алынып, радио теле берүүлөрдө өзүнчө жана ар кандай телерадио берүүлөрдө шөкөт катары дайыма уктурулуп, элдин сүйгөн чыгармаларына айланды. Анын көптөгөн чыгармаларына катар темир комуз үчүн чыгарылган Жибек жол деген күүсү сахналарда өтө кызыгуу менен кабыл алынууда. Ага катар тактеке өнөрчүлүгү дагы өзгөчө деңгээлге көтөрүлүп, дүйнө элдерине даңазаланган. 2007 жылы Бишкекте чыгарылган альбомунда өздүк чыгармаларынан Атилла хан, Азаттык Камбаркан, Улуу тоолор, Сары өзөк, Найман эне жана башка көптөгөн күүлөрү бул дүйнө аппак сүйүү тартуула сыяктуу обондору ырлары бар. Мындан сырткары 2009 жылы Нурактын күүлөрү деген аталыш менен анын чыгарган чыгармаларынын арасына 17 залкар күүсү нотага түшүрүлүп, өзүнчө көлөмдүү китеп болуп чыккан.
Нурак Абдрахманов комуздун добушун жакшыртуунун үстүндө 30 жылдан ашуун убакыт талыкпай изденип келген. Бүгүнкү күнү анын комуздарынын добушу калың элдин кадырлоосуна ээ болду. Музыкалык багыттан сырткары тарых менен алектенип көп жылдык изилдөөлөрүнөн соң Улуу Баян аттуу 600 беттик тарыхый эссе китеби 2007 жылы жарыкка чыккан. Нурак Абдрахмановдун чыгармачылыгы кыргыздын рух дүйнөсүнө бараандуу салым кошуп, элибиздин бийик кадырлоосуна ээ болду. Ал чыгарган жана аткарган күйлөрү менен ырлары музыка дүйнөсүнүн төрүнөн түбөлүктүү орун алууда. Нурак Абдрахманов узакка созулган оорудан улам 2014 жылы 26 майда көз жумган. Андан бери Нурак Абдрахмановдун экинчи өмүрү уланып, чыгармалары дагы кенен жайылууда. Залкар инсандын элине калтырып кеткен улуу мурасы, керемет күйлөрү, тарыхый изилдөөлөрү, шакирт даярдаган эмгектери кыргызга дагы кылымдар бою кызмат кылып берери шексиз. Аида Арстаналиева, Чорой Казымкулов, Нью ТВ. Нурак атабыздын көзү тирүү болду. Бүгүнкү күнгө чейин дагы көптөгөн эмгектерди, көптөгөн керемет залкар күйлөрдү бизге тартууламак. Эми жаннаттан жай берсин деп жараткандан суранабыз. Биздин студиябызда уулу менен кызы отурат. Биринчи уулуна кайрылайын, анткени сизде ошо Нурак атадан көптөн алып калган устачылыгы да бар экен, күйлөрүн да ойнойт экенсиз. Анан өзүңүз да ушунчалык окшош экенсиз. Баягы көргөндө бир атаны кичирейтип койгондой эле сезим калтырат экен. Сиз ушул учурда атанын баардык күйлөрүн ойнойсузбу? Бардығын ойнойм деп айта албайм. Анткени кээ бир күйлөрү оор келет да. Аларды кандай десем, ыкма жагынан эмес, сезген жагынан күчтүү эмелер да, күйлөр. Кандай десем, бир ушу жүрөгүбүз менен сезип ойнобосоз, алардын маңызы чыкпайт да. Ошондой күйлөргө алым жетпей жүрөт азыр. Ал сизге белгилүү болбосо, бизге мындай жөнөкөй көрүүчү катар бизге анчалык белгилүү мындай билинбесе керек дейм да. Туура. Ойносоңуз болот экен. Анда сизден бир жакшы күү менен баштайлы, бир жакшы күү ойноп берсеңиз, атанын өзү бизге керемет күйлөрдү калтырды. Кайсыл күүнү ойноп бересиз? Несе, атам ушу өзүнүн өмүрүндө болуп өткөн, толкундай болуп батып өткөн окуялары көз алдына өтүп, ошо атам деген 47-жылы төрөлгөн өзү. Анан кийин ушундай советтин турганы, кулаганы, жаңы дүйнө башталганы, ушу технология кирип баштаган, ошонун баарын көргөн да. Ошого арнап чыгарган күсү Мезгил жаңырыгы деген. Ошону арнап силерге тартуулап берейин.
рахмат. Мен Нурагат да тирүү экен деп атам. Анткени сиздей уулу бар экен артынан бул өнөрүн улап келаткан, күүлөрү тирүү, калтырып кеткен чыгармаларым баары тирүү. Ушул күн ойноп атканда сиз Нурагатты эмнени элестетип мындай чыгарды экен, эмнени элестетип ойночу экен, сиз эмнени элестетесиз? Мен элестеткенде ушу атам өткөн жолун элестетем. Атам кандай өзү элестеткени айткан эмес, сураган эмес. Жак сураган. Анда айтса да түшүнбөйт болсом керек. Мүмкүн бир аз жашыраак болгон болушуңар керек. Алтын сизге кайрылалы. Эми баягы сиздин Нурагат анын бир эле комузга эле эмес, ушу темир комузга да күү чыгарып, аны ошо сиз аркылуу сиз дагы кошулуп аткарып жүргөнүңүздү билебиз да. Ушул чыгармачылык жолунда кыздардын арасынан сиз ушул жолго кызыгуу менен багыт алып кеттиңизби? Негизи алган билимим боюнча мен кинорежиссерлукту бүткөнмүн да. Ошол багытта эмгек кылып жүрөм. Жолдошум ошо кинорежиссер. Ошол менен чогуу. Анан бул албетте баягы канда бар. Анын үстүнө баягы жарыкчылыкка келгенден баштап ошо биринчи күндөн баштап музыкачы аралашып атамдын себеби күнү түнүдөй комуз чырчы да үйдө. Комуздун кулагын тиштеп чоңойгон деп коеткон. Ошондой болуп чоңойдук да. Атын атабаса дагы кайсы күбө кандай чертилет экен кулагыбызга, жадыбызга сиңип калган да бизгечи. Анан албетте музыкага кызыгуу болгон. Мектепте дагы ошол аябай эле ырдайм, комузда чертем, баарына ушундай эметчимин да. Анан бул оз комузду дагы ошо аябай жагат эле, өзүм аракет кылып баштагам, себеби атам оз комузда эметет, чабат эле да. Кадимкидей дөшүсү бар болчу, кадимкидей от жагып, ошо тиги жезди ысытып, кызарта чапкандарын карап отурчубуз да. Кызарта ысытып туруп чапкандарын. Оз комуз жазап, эме баягы сурагандарга ошо сатыкка да бар эле, мындай дагы ошо. Мага да жасап бер дедиңиз аны. Анан ооба да, албетте. Анын ичинде баягы брак болуп чыгып калгандары бар да. Алабыз, алып кагабыз, ошентип кызыгып бирин экин үйрөнүп жүрдүм. Анан кийин башында баягы дайыма угуп жүргөн Боз салкын, Сары Өзөн деген күйлөрдү баягы элдин кулагына сиңген, телевизордон уккан күйлөрдү кагам. Анан атам айтып калдым, ушул күүңүздү үйрөтүңүз депчи. Себеби баягы элден башкача нерсени издейсиң да. Ошонан үйрөттү. Чындыгында атам темир комузда жараткан жалгыз күүсү ушу Жибек жолу деген күү болгон. Бул күнү деген ушу 90-жылдары баягы Советтер Союзунан кийин элде эгемендүүлүк келип, анан ушу эл аралык мамилелер түзүлүп, Жибек жолунун ушу Жибек жолунда бойлой жашаган бардык элдердин бир ынтымагы үчүн уюштурулган бир иш-чара болгон экен. Ошого арнап жазган, жараткан чыгармасы. Ошону үйрөнгөмүн. Мектепте 4-5 класста үйрөнгөм. Ошондон бери эле кагып жүрөм, концерттерге кагып жүрөм. Эми сөзүбүз куруу болсун бизге. Сөзүң куруу болсун, кагып берейин.
рахмат. Буга эми абдан бир жакшы кылып клип жаратсаңыз болот экен. Буйрукса эми баары буйруктан экен го. Эчикте буйрукса эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин маегибизге Нурак Абдрахманов атабыздын өмүрлүк жубайы да кошулат. Биз ал маекти үйүнөн тартып келгенбиз. Анда эмесе ошол тасмага көңүлүңүздөрдү буралы. Адамды жоготуу эмес, кичинекей буюм жоголсо да кичине капачылык болот да кээде. Анан бул Нурак атаңды ааламга узатуу өтө эле оорчулукту туудурду. Бирок эми тирүү жанга жашоо улана үйрөткөн да. Ошо анан ошо акырында баягы өзүңө окшогон агайың талантын баалаган, барктаган адамдардын жакшы сөздөрү, эскерүүлөрү, ким жолукса деле, кандай адам эле. Бул киши мындай адам 1000 жылда бир жаралат деп ушинтип мындай. Ушул айлаңда жүргөн ак ниет адамдардын сөзү алдын көздөй түртөткөн да. Өзүн бул дүйнөдө экенде ошо 2 нота боюнча 2 китеп чыгарган. Бирөө өзүнүн баягы канча жылдык эмгек тажрыйбасы боюнча ушул комуз үйрөтүү боюнча эң белги деп. Улубайын деген китеби болсо бул 500 эле экземпляр менен чыккан. Анан эң биринчи китеп чыгарганы болчу. Ал болсо баягы китеп чыгарганда өзүнүн жолжобосу болот экен да, аны сатыш керек экен, аны чогултуп кайра акча кошуп кайра чыгарыш керек экен. Нурак атаң болсо ким сураган келе ме деп берип койгон да. Анан айтып калчу эле ушу китебимди кайра бир сыйрак карап, анан кайра чыгарсам дечи. Могул китеби турган ошол өз колу менен оңдолуп, түздөлүп, кийинки басылмага дайындалып турган китепте эми Кудай өмүр берсе, аракеттер бар, жардам беребиз дегендер дагы бар. Кудай буйрса ушул китебин кайра чыгарабыз деп турабыз. Анан бир чоң конференция болуп атты. Азыр Амангелди Бекбалаев деген агайыбыз бар, замандаш. Ошо киши Атилахан жөнүндө канча томдуктар жазып койду. Ошонун бир экинчи конференциясы болуп атканын айтышты да. Ошо экөөнүн эле пикири бир болду, анан Кален Сыдыкова колдоп чыкты да. Анан ошондо белгилүү эле ошо тарых жолунда жүргөндөр, ой бул деген гипотеза, муну деген изилдеш керек, табыш керек деп коюшкан. Бирок күн деген каякта кыргыз болмолу, гундар тоонун арасында жүрсө каякта, ал Атилла кайдан кыргыз болот? Тоонун арасында жүрсө Европага деп, ушундай деп далай талаштар болду. Бирок бүгүнкү күндө ошол эле адамдар өздөрү айтып чыгып атат да. Айтып чыгып атат, чындыкка чыгып атат. Ошого кубанып атам мен ошо. Максаттары көп максаттары бар болчу. Бул таланттуу адамга Кудай бир эле тарапты бербейт экен да. Толтура берип коет экен. Анан эми ошонун баарына күчү жетип, анын баарын ишке ашырганга чейин өмүрү керек экен. Ана мен ойлонуп отуруп, атам көрөй ушул ден соолугу болбосо бир 100 аша жашайт эле деп коем да. Бул кишинин мисалы үчүн тиши түшкөн жок. Бетине бырыш түшкөн жок. Значит, тиши түшпөсө, бырыш түшпөсө бул жаш да. Бирок оору эмне болгон оору экенин билбейм. Врачтар деле диагноз койду дечи, бирок так эмес болду да. Анан эми Кудайдын буйругу экен, өмүр канча берерин Кудай өзү билет экен да. Максаты ушул китептерим чыкча дечи. Ушул тарых китепти кайра которсом, ушул бастырсам, анан ушул бир мектептерге программа болуп кирсе, азыркы келаткан жаш муундар бир окуп, өзүнүн кыргыз экенин, ким экенин, түбү ким экенин, кайсы элдер менен бир тууган экенбиз. Эми дүйнө эле бүт эле бир тууган деп айтылат го, бирок ошонун ичинде да жакын кандаштар бар да, тилдештер бар. Ушул бир тараса дечи. Анан музыкалык бир комуз боюнча музыкалык изилдөө бир борборубу ушундай нерсе ачсам,
Анан ушу жалаң комузчулар чогулуп алып отуруп, о деди унутта калып кеткен, записьте эле калып кеткен күүлөрдү бир кайрадан иштеп чыгып, кайрадан жаздырып бир ушу жаш муундарга таратсак ушу деп ошону эме кылчу эле. Эми азыр жаштар аракеттенип атат. Көбөйдү комузчулар. Сабак берген балдар, мугалимдер да көбөйдү, Азамат. Эми ошо бир биригип ортого иш алып бара турган бир нерсе турат да. Эми ал алдыдагы түбөлүктүүлүктүн иши болот. Эми адам кыргыз жашап турганда кайка бармак эле болот. Таланттуу адам баардык тарабынан таланттуу дегендей Нургат аба күү да чыгарып берди биздеге, мындай залкар күүлөрдү. Бул мындай бир угулуп калып кала турган күүлөр эмес. Ошол эле мезгилде баягы устачылыгын айтып атасыз, мына жогоруда тарыхка сүңгүп кирген, ушунун баары бир өмүргө чындыгында батырыш кыйын экен деп атпайбы? Үй бүлөсүнө, балдарына болгон мамилеси кандай болду экен деп кызыгабыз да. Балдарына кантип тарбия берди? Кайсы учурда жетишти? Силерге кантип тарбия берди? Кандай ата эле? Атамды деген тиги чогуу иштешкендери самородок деп коюшчу да. Атамкы жашоосу чынын айтканда кыргызча болчу да. Жай баракат, баарына жетишип, эч кимдин көңүлүн калтырбай, баарын убактын бөлүп, үй бүлөсүнө дагы, жумушуна дагы, башкага да жетишчү да. Бирок чын-чынында үй тиричиликтин жумушуна киришчү эмес атам. Көбүнчө апамдын милдети болуп калчу да ал жагы. Атамкы көбүнчө ушу кесиби боюнча, анан тарбияга антип айта албайм, убактысы жетпей калган депчи. Себеби атамдын тарбиясы менен, атамдын сөзү менен чоңойдук бизчи. Апам атаңар эмне дейт экен, атаңардан сурагыла деп ушу акыркы сөз дайыма атамдыкы болуп, баягы биз билет элек атам бир айтканы бул акыркы уже чечилген сөз депчи. Себеби андан кийин кайра кайрылып ал теманы көтөрө албайсың да. Бирок ошол эле учурда жумшак адам болчу, аябай жумшак болчу. Атам эркелетип, качан көрсө жолуккан мындай, эми турмушка чыгып кеттим, анан келсең сөзсүз баягы аки күнгө чейин сурап, кандай жүрөсүң деп баарын сурап, мындай ушундай бир адамга жапакеч болчу да. Сиздер эми баягы бир тууган экениңиздерди билебиз да. Ушул бир туугандарыңыз тууралуу айтып берсеңиздер, эми ким кандай кеттен, баардыгы музыкалык жактан баары бир астан бар болуш керек барыңыздар да. Баардыгыбыз да, балдар эле эмес, неберелеринде дагы ошондой болуп атат. Азыр неберелери дагы ошондой. Баарыбыз тең сүрөт тартабыз, баарыбыз тең ырдайбыз, баарыбыздын тең мындай слуховой эмебиз бар. Анан сөзсүз бир кандайдыр бир инструментти ойнойбуз да. Анан дагы бир жөндөмдүүлүгүбүз, баарыбыз сөзгө чөбөрбүз. Мектептерде баягы мектепте сочинение жазмай, андай-мындай биз үчүн эч кандай бир маселе тудурбайт да. Ошо атамдын таасири, атамдын гени, атам ошо самородок деп айткан себеби өзүңүз айтып аткандай бүт жагынан болчу да. Бүт кол өнөрчүлүк, бул жагы, сөзбү, тарыхпы, кайсы теманы козгосоң атам билчү да. Ошондой балдарга дагы тарбия берип, чет өлкөнү да кыдырып, күү жаратып, устачылык дагы onu да жаратып, ошонун баардыгына жараткан ошондой бул адамды ушундай жараткан го дейм да, атамды ушундай. Себеби баягы айтышат го, гений рождается бир 100 жылда бир жолу төрөлөт мындай адамдар депчи. Ошондой да чындап деп ойлойм да, себеби мындай адамдар буга биз мындай жөнөкөй адамдар аракет кылсак кыла албайбыз. Себеби буну бир гана буйрук болсо гана кыла ала турган нерселер. Чоң рахмат. Эми Нургат бизге аябай өтө залкар, эң керемет күүлөрдү калтырып кетти да. Биринен бирин айырмалап, мисалы бунусун ойноп берчи же бунусу деп баягы айырмалабай калабыз да. Бирок ошондо дагы баягы элдин арасына абдан таркап, элдер абдан көрүп, анан абдан таасир алган күүлөрдүн арасында ушу улуу тоолору деген күүсү дагы абдан таасирдүү. Баардык күүлөрү жакшы. Анан ушул Эрнаттан ушу улуу тоолорду ойноп бер деп сураналы деп атабыз. Аны эмесе улуу тоолор.
Чоң рахмат. Биз сиз менен чогуу, теле көрүүчүлөр менен чогуу Кыргызстандын тоолорун баарын кыдырып келдик. Ала тоого барып келдим мен. Соң көлдө бир топ тоолордун баарын кыдырып, өзүм туулган жеримдеги Оначарга чейин барып келдим. Ушунчалык ак мөңгүлөрдү аралап, мен өзүм ушул күнгө чейин баягы чарчаган кезде ушу күүлөрдү угам. Нурак атанын баардык күүлөрүн угам. Балдарыма да угузам. Атаңыздын жолун улап, мүмкүн бир күүлөрдү чыгарайын деген мындай максаттарыңыз бар болуш керек. Атаман аны сурасак, атам өзүм билбейм дечи. Өзүм билбейм, ушу бир аян сыяктуу эле келчи дейт. Уктап атсам эле түшүмө кирчи дейт. Ойгонсом кулагыман ойнойт дейт да. Анан ошону эле отуруп чертип, унутуп кала электе деп диктофонго кое калып чертип эле, анан ошентип жаздырчу экен да. Меники андай деңгээлге азыр жете элек. Ошон үчүн анда Нурак атанын күүлөрү өзгөчө, ошон үчүн башкача, Бул ойдон табылган нерсе эмес да. Анткени атам өзү мынтип айтканда, мен угуп, өзүм күлөрүмө өзүм укканда, башка бирөөнүн чыгармасын уккандай таасир этет депчи. Өзүм чыгарган нерседе эмес, бирөөнүн жазган нерсесин уккандай болом деп айткан да магачы. Нурак атанын бир мындай абдан ушунчалык аракет кылып жасай албай кеткен максаттары кайсыл болчу? Анан сиздердин азыр ушу атаны эскерүү катарында кандай максаттарыңыздар бар алда жасай турган? Атам жөнүндө айтсам, атам деген бир отуруп көп сырдашат болчубуз, баягы улуу кызым деппи, эмнеге мен менен аябай көп сен эркек болуп калбапсың деп эле ушинтип берет эле атам. Анан эми сурап калдым, атам, ушунча өмүр сүрдүңүз, эми ушунча беделге жеттиңиз, сизге мындай өкүнгөн нерсеңиз барбы, ушу жашоомдо ушуну кылбай калыпмын деген бир нерсеңиз барбы деп сурасам, жок деген. Жок, мен өзүмдү бактылуу адам деп эсептеймин деп өзү айткан да. Андыктан мен ойлойм, атам эми баягы эмнени буйруса ошону жазайбыз да. Атам ошол нерсени, Аллахым ошол чекти берген, буйруган нерсесин жазады. Аз эмес жумуш жасап кетти деп ойлойм. Анын ар жагын улап, мүмкүн толукташ керек боло турган жери болсо, аны биз кылышыбыз милдетибиз деп ойлойбуз. Ошо өткөндө фонд ачып койгонбуз, бир туугандар чогулуп. Анан кичинекей китеп бастырып чыгарганбыз. Эми дагы оюбузда ушу могу улуу баянды башка тилге которсок деген оюбуз бар. Баягы бул түрк элдеринин тарыхы болуп атпайбы? Бул эгерде атам айтты эле, эгерде бул дүйнөлүк тилдерге которулса, мүмкүн баягы бүт ааламдаштыруу деген бар эмеспи? Ошолго туура келет депчи. Бүт адамзаттын башын бириктире тургандай болот депчи. Ошо буюрса эми. Сизде кандай максаттар бар? Биздики ошо атам жолун жолдогон негизги максатыбыз. Негизи ошонусу эле. Анда сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуп көп жашаңыздар. Атанын 2 жашын жашаңыздар. Сиздерге да рахмат, эстеп турганыңыздарга. Чоң рахмат. Анда келгениңиздер үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр биз сиздер менен чогуу ушу Нурак ата тууралуу даярдалган дагы бир тасмабыз бар болчу. Ошону көрөбүз. Андан кийин биздин кийинки чакырылган конокторубуз бар. Нурак Абдрахманов Залкар, комузчу, күүчү, аткаруучу, композитор. Бул киши менен иштешип калган себебибиз бир жыйналышта көрүшүп калдык. Анан Нурак аба салттуу бир билимдер тууралуу бир топ ойду ортого таштаган. Ошондон улам Нурак абанын жанына барып, мындай байкасак, бул киши өзүнчө эле кенч экен да, өзүнчө эле бир билимдин булагы экен. Бул киши деген илгери комузду кандай үйрөнгөнүн айтып берди да. Анан мен кулагыма каксам, бир кызыктуу нерсе болду. Анткени азыр биз деген комузду көбүнчө нота аркылуу үйрөтүп атпайбызбы? Же мындай Европа системасына салып, тутумуна салып, ошого балдарды анча-мынча кыйнап, жанакы мектептерге ылайыктап окутуп атабыз. Нурак абанын өзүнүн жеңил жана мындай оңой жолу бар экен да. Бул кайсы жашта болбосун, кайсы бир шартта болбосун, адамды ошол эң белги деген усулу менен үйрөтүп коет экен. Нурак аба өзүнүн сөзүнө караганда 45 жылда ушул усулдун негизинде мындай изденип жүрүптү да. Анан мен мындай сураштырып көрсөм, өзүм да байкап көрсөм, музыкага эч бир шыгым жок, бирок байкап көрсөм, оңой эле экен. Бизде иштеген 3 бала Нурак абанын жанында жүрүп үйрөнүп алышты. Музыкага тиешеси жок. Нурак аба айтканы менен
Ошондон улам буну кандай кылсак деп бир эл аралык уюмду таап, ошол Нуракова менен жолуктуруп, Нуракова аларга аябай жагып, анткени ал киши кимге гана мындай ал жакпай калган киши эмес да, баарына жакчу. Ошондон сүйлөштүрүп, анан ушундай бир долбоор кылалы. Нуракованын бир эки чоң мындай бир үмүтү да кыялы бар экен. Биринчиси ушул эң белгини кадимкидей окуу курал кылып чыгарып, анан ошо эң белги окуу куралынын негизинде мугалимдерди үйрөтсөм деген да. Комуз үйрөткөн мугалимдерди мен ошол эң белгиге үйрөтсөм деген бир чоң кыялы бар экен. А экинчи кыялы акыркы жылдары ооруп жүргөндө бул киши бир жолу келип тетек жерде отурчу да, төрдө. Анан мен суратпаймынбы, ушу көңүлү чөгүңкү, капалуу, анан Нуракова азыр деген эмне болсо сиздин көңүлүңүз ачылат эле десем, ошо эми мисалы аянтка бир 500дөй комузчу отурса жакшы болот эле деген да. Анан ошондо мен эске тутуп, ушу кандай кылсак деп, бара-бара ушу 1-2 жылдын ичинде долбоор башталды. Биз деген Кыргызстандын 7 дубанынан 15-20 мугалимди терип келдик. Комузду музыкалык мектептерде берет, бирок жанакы көнүмүш Европа системасы менен. Анан 1-2 жыл катары менен биз бир жыл 20 кишиди окуттук, экинчи жыл дагы 20 кишини окуттук. Ошол мугалимдерди биз бир жылда 3 жолу алып келчүк. Көлдүн жээгине болобу, же кайсы жерге шартыбызга жараша. Анан Нуракова деген алар менен 2 жума тынбай бетме-бет иштечү. Ар бирине көрсөтчү, түшүндүрчү, анан кадимкидей экзамен алчу. Анан ошол 1-2 жылдын ичинде эле эң белги мындай бир орун ала баштады да мектептерде. Анан 2016 Нуракова көзү жок, ошондо ал 2014 өтүп кетпедиби. Бизге бирөөлөр кайрылып калышты, ушундай бир комузчулар менен иштедиңер эле, 1000 комузчуларды чогулта аласыңар деп. Чогултабыз дедим, ал деген деги эле маселе эмес. 1000 комузчу чогултуу, ошол 1000 комузчуну деген көлгө алып келип багуу, ошолорду мындай бир ошолорго шарт түзүп берүү бул чоң маселе. 1000 эмес 2000 комузчу чыгат десек эле, кандай деп кызыгышып, ошол көчмөндөр оюну уюштурган комитети бияка келип, анан биз баягы иштеген мугалимдерди алып келдик. Баткенден, Оштон, Таластан кеңешке отуруп барыбыз деген сүйлөшүп, анан ошо Нуракованын арбагына деп туруп 1000 комузчуну түзгөнбүз да. Булдун артында кишилер ойлошот го, жөн эле мындай ойношуп 1000 комузчу, негизи анын артында деген Залкар Нурак Абдрахманов турат да, мындай келгенде. Биз деген ошон үчүн ага кызыктар болдук. Биз деген 1000 комузчуну өзүбүз мындай бир ойгонуп, чочугансып чогулталы деген ойдо жок болдук. Оюбуз жок болчу да. Ошол кишинин 500 ал деген Алматта бир жерде 300 домбырачыны көрүптүр да. Анан ушу 500дү отурсак деп 1-2 жыл айтып калган. Анан ошону мен эскерттим шакирттеримнечи. Ушундай Нуракова айтып калчу эле, кандай кылсак ошол кишинин мындай бир аброюну, арбагын арнап десем, бирөө да жок деген жок. Иштеп берели деди. Анан колубуздан келишинче шарт түздүк. Булар деген 2 ай машыкты. Анан өзүңүздөр көрдүңөр. Сентябрдын 3-үндө 2016 жылы Чолпон атанын аянтында 1000 комузчу эң чоң бир жаңылык да болду. Анан эң бир балким тартымдуу жери ошол болду да, ачылыш аземиндечи. Ошонун артында Нурак Абдрахманов турат, мындай айтканда. Ошол 1000 кишини негизинен биз кандай чогулттук? Бул киши өзүнүн көзү тирүүсүндө ушул китепти чыгара алганбыз да, эң белги дейт. Бул жерде бул китептин өзгөчөлүгү эмнеде? Бул жерде Нуракова өзү башында туруп, ар бир күү, жана кыргыздардын белгилүү күлөрү, ырлары 2 жол менен берилген. Көнүмүш нота жолу менен жана Нуракова иштеп чыккан эң белги тутум жолу менен берилген. Биз деген ушул эң белгини үйрөтүп, анан жана мугалимдер өз айылдарына, аймактарына барганда ушул эң белгини таратышканда, эң белгинин артыкчылыгы бул жерде биринчиден жана нота билүү талабы жок да. Экинчиден Нуракова өзү айтып калчу, мен сураганда эмне үчүн нотаны мындай анча нотага мындай бир камсанабайсыз, мындай нотаны анча мындай канаттанбайсыз десем, бул киши мындай айтчу. Комуздун өз табияты ушундай.
нота менен ойногондо комуздун сырын ача албайбыз. Муну комуздун сырын ачуу үчүн комуздун кылдарын мындай бир керектүү бир жол менен иштетиш үчүн башка усулдар керек деп ошон үчүн иштеп чыккам деп айткан да. Аягында ошол күүлөр бар. Бунун эң жакшы жери эмнеде? Нуракаба жок, бирок өзү бар да. Ошол жерде ар бир күнү Нуракаба өзү ойнойт. Өзү ал учурда ал киши 62-лерге толуп калганда, ошол жерге отуруп, ар бир күнүн эметип, анан биздин кыздар деген эмеге түшүрүп, өзүнүн шакирттери бар, Чолпон Алымбекова деген баш болуп, ошолордун баары деген ошол эмени үйрөнүшүп, кадимкидей ушул китепти түзүшкөн да. Демек, бул деген кандайдыр Нуракабадан калган эстелик, өзүнүн элеси бар, өзүнүн жарыгы бар да. Ошол Нуракабанын жарыгы ушул китеп аркылуу чачылат бизге дейм да. Жогорудагы тасманы көрүп алдык, урматтуу эле көрүүчүлөр. Жана биз азыр Нурак Абдрахманов атанын алгачкы шакирттерин таап алып студияга чакырганбыз. Алар сиздер менен тааныштырам. Чолпон Алымбекова эжекебиз шакирти, алгачкы шакирти деп белгилеп кетейин. Учурда номер 5 балдар искусство мектебинин директору болуп эмгектенип жатат. Албетте Нурак атанын жолун урап балдарга өзү шакирттик кылып жаткан кези жана Бүбүрә Исаева эжекебиз дагы Нурак атабыздын алгачкы шакирттеринин бири болуп эсептелип атат. Номер 5 балдар мектебиндеги комуз классынын мугалими болуп иштейт. Студиябызга куш келиптирсиздер. Жогоруда Гүлнара Айтбаева эжеке аябай жакшы сүйлөп, жакшы маалымат берип кетти бизге, маегибиздин арасына кошулуп. Анан негизи Нурак ата менен Гүлнара эжелер абдан тыгыз иштешти. Анан мен да сыймыктанып калам Нурак ата менен иштешкем деп, анткени бизде телеканалда ушу телемектеп деп Нурак атанын ошол ээн белги боюнча үйрөткөнүн жаш балдар менен чогулуп түз эфирде онлайн сабак дегенде ошондо эле баштаган экенбиз деп азыр айтып калам. Ошол кезде эле комузду үйрөтүү боюнча аракет кылчубуз. Анын бир топ балдарга үйрөткүч, жаш балдар дээри менен абдан жакшы үйрөнүп кетишти. Жана ошол мезгилде Нурак ата менен отуруп алып абдан ушунчалык бир эңсечүбүз деп, бир 500.000 комузчуну ушу аянтка чогултуп алып, анан ойнотсок деп ушунчалык кыялданчубуз. Жогоруда Гүлнара эже айткандай, ошол көчмөндөр оюнда ошол максат ишке ашты. Биз көрдүк, тилекке каршы Нурак ата көрбөй калды. Анан эми ошол эле суроо аркылуу сиздерге кайрылайын деп атам. Анткени ошол көчмөндөр оюндагы 1000 комузчунун дээрлик көпчүлүгүн ошо сиздер Нурак атанын шакирттери, өздөрүнүн шакирттери аркылуу ишке ашырды ойлойм да. Сиздер шакирттери жана өзүңүздөр шакирт болуп аткан тууралуу бизге айтып бериңиздерчи. Эми рахмат, ушу жакшы суроо. Ушундай улуу инсанды эскерип, элдин коомчулуктун астына алып чыгып, дагы жолу эске салып атканыңыздар үчүн чоң терең ыраазычылык. Чындыгында бул агайдын баягы көксөп жүргөн бир мүдөөсү болчу. Жок дегенде ушу 500 комушчусун чогултуп алып бир чертирсек деп анан ошол иши буюрса ишке ашты. Бирок Гүлнара эже айтып кетпеди, өзү көргөн жок, бирок артында ошол иш ишке ашты. Эми бул азыр айтсак шакирт бүт Кыргызстан боюнча шакирт десек жарашат. Анткени ошол 1000 комузчунун бир 4/3 бөлүгүн агайдын шакирттери түзүлдү да. Анткени ал кандай болуп түзүлдү, жана эң белги деп атпайбызбы? Ошол ыкма менен бүт региондордон келишти, ошол жагы үйрөндү. Анан жана эже айткандай 1000 комузчу баягы түзүш эч бир маселени туудурган жок да. 1000 комузчу, 2000 комузчу деле чыгат. 2000, 3000 деле чыкмак да. Ал жерде анткени ошо агай ошону даярдап кеткен. Ошол 1000 комузчу, 2000 болобу, 3000 болобу Кыргызстан үчүн ошо туруп бергенге агай баягы тирүү кезинде ошол көрөгөзчүлүгүн карабайсызбы? Ошону Кыргызстанга ошо эмгек кылсын, кыргыздын музыкасы, комусу баягы өчпөсүн, өссүн деп ошо даярдап кеткен экен да тирүү кезинде эле. Чоң рахмат. Эми бул кыргыздын баалуулуктары дегени кыргыздын сыймыктанган бири эле сөзсүз комуз да. Сиз азыр ошо балдарга комузду үйрөтүп сабак берет экенсиз. Чындыгында биздин кыргыз болгондон кийин канында баары бир бар да, бир комуздун үнүн укканда селт эте түшөт, комуз үйрөнгүсү келет. Анан эми сизден сурайын дегеним, ушул комузду үйрөнгөндө мындай бир аз дээри болуш керекпи, же слуху жок адамдар кызыгып мындай аракеттенсе үйрөнүп кетеби? Сиздерде окуучуларыңыздар кандай азыр? Биздин азыр ушул штабта окуучуларыбыз эми ар бир балада болуш керек да, биякта өзүнүн. Сиздер азыр атанын айткандай эн белги менен үйрөтөсүзбү же нота менен үйрөтөсүздөр? Азыр нота менен үйрөтөбүз. Анан
сырттан өзү каалап биздики профессионал болуп музыкалдык школго келгенден сырткарда окугандар каалагандар болот да, аларга ушу эң белгилүү нота менен жеңилдик менен каалагандарга ушинтип үйрөтөбүз. Экөөнүн айырмачылыгын айтып берип коечу. Экөөнүн айырмачылыгы болгондо эми ушул агайдыкы аябай жеңилдетилген да. Бул агай өзү канча биз бала кезден баштап биз ушу музыкалдык школго 74 кирдик. Ошондон баштап бизге изилдеп нотанын түрүн жазып чыкты. Мындай 3 кылдын эмесин сызып жазып чыкты, андан кийин эң белгилеп жазып чыкты. Ошонун эң оңой жолдору да, ошо балдар мисалы үчүн көбү нотаны жаттабаган, сөймөй ортон чыпылактай берилип атпайбы, абдан ушу жеңилдик менен берилет да. Анын көбү кызыгат да ошого үйрөнүп кетүүгө. Чоң рахмат. Эми биз бүгүн Нурат атанын экинчи өмүрү тууралуу дагы сүйлөшүп атабыз. Албетте анын шакирттерин баягы күйлөрүн улантып ойноп жаткандар. Сиздердин мектепте азыр кандай мындай өзгөчө балдар чыгып атат? Азыр эми ошол мен бир айтып кете турган нерсем, агайдын күйлөрүндө бир өзгөчөлүк бар да. Ушу акыркы доордо биздин заманда ушул агайдын күүсү аркылуу өсүп келаткан жаш балдар ошо кыргыздын байлыгын, рухун түшүнүп, ошо күү аркылуу сиңип кирди да. Анткени азыр кандай бала, мен бул баягы секрет эмес да, комузга көңүл бөлбөй калган, кызыкпай, укпай калган деле шаардык өзгөчө шаар жеринде балдар ушунуп калганда агайдын күсү акыркы мезгилде абдан кайра анан агайдын күсү кандай чыкты, бул философия жактан аябай бийик да күсүчү. Ошо баланы тартып алган бир сый курдуу күчтөрү бар да агайдын күсүндөчү. Ошол эле Соңкөлдү караңыз, ошол эле Мезгил жаңырын караңыз. Ошо күнү уккан бала ушул ата мекенчил бир сезимдерге бай болду. Анан ушу агайдын күсү чыгып баштагандан баштап комузга кызыкканда шаардан келген балдар өтө көп болду. Айыл жеринде бар, шаардык жерде мисалы үчүн шаарда өскөн балдардын көз карашы башка болот, кызыккан нерселер көп болот да. Ошонун ичинен дагы ошо бир келип, ушу басымдуу бөлүктө ошол агайдын күсүн угуп, анан ошо менен ушул комузга болгон кызыгуусу көп жаралган балдар келип атты да. Анан азыркы мезгилде мисалы кароо сынактары көп болот да, биз балдардык музыкалык мектепте иштегенден кийин балдардын арасында, шаардык балдардын арасында көп кароо сынактар болот. Ошол жерде көпчүлүк эси ошо агайдын күсү жагырат да. Бул эмнени айтат? Бул ошо күү ошо баланын жүрөгүнө жеткен. Кыргызда айтат го, жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет деп. Бул күүбү ошо баланын жүрөгүнө түнөк алган, ошону ошо балдар үйрөнөбүз дейт. Азыр сени баягы дареметиң жетпейт, кое тур десең да болбой, ошондой баягы талпынып, агайды туурап, ошо күү менен мындай өсүп аткан жаштар көп да азыр. Күүсү аябай бир тарбиялык сезимди аябай берет агайдын күсү. Сиздер кандай кезип шакирт болуп калдыңыздар эле? Биз эми экөөбүз тең ошо Акталада, нарында Акталада чоңойдук да, ошол жактан төрөлдүк. Агайыбыз да ошол жактан. Анан ушул мектепке биз кичирээк кезде, 2-класстагы ушундай кезде ошондой набор деп койчу эле го. Мектепке тандоо кылып мектепке келген, ошол жерден анан ар бир класска келип анан ошо тандап алып, анан биз ошондон шакирт болуп калганбыз да. Анан ошо шакирт болуп бардык, жанагы Бүбүр айткандай, ошондой эле биз үйрөнүп алган жокпуз да. Акталаны билесиз, аймак алыс шаардан, анан нота эмне биз түшүнө алган жокпуз. Анан ошондой эле изденип, азыркы эң белгинин кичине башкача формасы. Демек сиздер ошол кезде эле нота эмес, эң белги, бирок ошо эң белги менен да музыкалык мектеп болгондон кийин талап ошо болгон да, эң белги анан кайра нота менен экөөнү бир алганга аракет кылдык да, ошо экөөнү бир алып үйрөттү. Анан аябай сонун жыйынтыктарды көрсөтүп жүрдүк. Агайдын ошол эмгегин жерге таштабай кароо сынактар болуп атты, балдардын сынагы болуп атты, келип жакшы ийгиликтерге жетишип атты. Азыр эми мындай жалаң нота менен иштеген композиторлор сиздерге ушул баягы эң белги тууралуу кандай бир сүйлөшөсүздөр, кандай карап атышат алар? Эми бул эң белги деген мындай да. Бул нота негизи классикалык аспап инструменттерге жазылган нота. Бул илгертен баягы окулуп, методикасы күчтүү мектептен чыккан да. Комузда мисалы үчүн биздики баягы көчмөн калк болгондон кийин угуп, бир жерде бирөөнү укса, экинчи комузчу бирөөнү укса дегендей мындай оош кыйыш болуп кете берген да. Аны толук баягы нотага түшүрүш кыйыныраак да. Түшүрсө болот, бирок баягы мисалы азыр деле ар бир композитор, ар бир күүчүнүн күүсү ар кандай варианттар менен жаңырып атпайбы. Бул эмнени айтат? Бул ошол биз көчмөн калк болгондон кийин баягы так берилген эмес, кандай укса ошону черткен. Башка бирөө кандай угат, ал ошондой чертет. Ошон үчүн бул жерде кичине башында эң белги чыкканда башкача мамиледе болгондор болот, бирок азыр комузду мисалы үчүн Нурак агайдын китеби менен үйрөнгөндө ошо күнү
үйтүр точкасына чейин берилген да, ошол күнү ошо өзүндөй кылып чирткенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр жакшы эле кабыл алышат. Азыр каалагандай каалай, мындай каалайт дейт. Анткени мындайда тилди деле 5-6 тил билгенде жакшы болуп атпайбы. Ошон үчүн бул жерде андай баягы бул жерде деген мисалы нота билбеген балдар үчүн үйрөнгөнгө абдан ыңгайлуу экен. Абдан ыңгайлуу. Муну чет элден келген кишилер деле үйрөнүп кетип атат. Чоңоюп калгандар өтө ыңгайлуу, өтө жеткиликтүү да. Баскычтар менен абдан мындай мектепте алып алып өзү окуй берсе болот да. Окуп үйрөнсө болот экен. Бул абдан жакшы ыкма экен. Бул бизге Нургатан калтырган өтө чоң бир белек, байлык, мурасы болуп атат да. Бир жазсаңыз, могу акыркы мезгилде жаштардын арасынан өтө бир сонун таланттуу балдар чыкты. Ушунчалык комузду ойнотуп, бир комузду сүйлөтүп жиберишет да. Бул мындай эл аралык деңгээлде дагы бир өзгөчө таланттарын көрсөтүп атышат. Сиздерге ошондон кийин сиздерге баягы комузду үйрөнөм деген жаш балдар көбөйдүбү, келип атышабы? Көбөйөт, абдан туура. Аябай көбөйөт да, кызыгат. Өздөрүнүн колунан келбесе дагы буга аябай неме керек да, өжөрлүк керек да буга. Кичинекей 3%, 2% талант болсо дагы тим эле эмет өркүндөш үчүн эмгек керек. Ушундай балдар кызыгып көп келет. Мисалы үчүн мына Чолпон Токтогулдун балдары бар, Тарел Чытырбаев деген кызыккан балдар, ар бир иштеген балдар көп эле болот. Ошо балдардын баары кызык үчүн келишет. Анан жана ойнотууларын ушундай кылып ойнотсок деп улам сабак өткөн сайын ар бир өздөрү карап, азыр интернет деген бар да баары. Ушундай же могула жакшы экен, бул жакшы экен деп балдар менен азыр көп да бүт баары чыгып атат. Таланттуу балдар көп азыр, бүт жетишкендер көп болот да. Чоң рахмат. Эми баягы бардык учурда биз максат менен, тилек бир эңсөө менен жашайбыз. Сиздерде кандай максаттар бар эми? Баягы маегибизди жыйынтыктап атып, сиздердин ушул темабызга байланышкан биздин максат эми биз ушундай бактылуу экенбиз. Ушул агайдын биринчи шакирттери, кийинки шакирттери иштешип калган, таанышып калган. Бизге бул эми агай эмес, бизге атадай мамиле кылды да. Ошо кичинекей кезиптен 2-класстан баштап эки жакка жандай чыгып концерт берчүбүз. Ошондо деле ушу чачыбызга бантикти байлап, негизи адамгерчилиги өтө бийик болчу да. Адамгерчилиги абдан бийик адам эле. Аны эми сөз менен айтып 1-2 мүнөттө бүтүрө албайбыз. Негизи ошо арбага ыраазы болуп, азыркы ошол агай түптөп кеткен жолду биз баягы кеңейтип, ошо атындагы даңкын да чыгарганга аракет кылабыз. Ал биз кандай жол менен чыгара алабыз? Биз ошо агайдын белегин, баягы комузга кылган мээнетин, мамилесин биз кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек да. Ошол мына комуз деген момундай комузчулар момундай күн четкен, мындай четкен деп ошол кандай кылып азиктеп бизге өткөрүп берсе, биздин милдет ошо кийинки өсүп жаткан муундарга ошол рухун баягы байытып, ошо күлөрдү ошондоп жеткирип бериш керек да биздин милдет. Анда сиздерге чоң рахмат айтам, келип убактыңыздарды бөлүп бизге ошол маек куруп бергениңиздерге, аракетиңиздер үчүн да чоң ыраазычылык айтабыз. Анан чоң ишенич кылабыз. Ошо Нургатанын экинчи өмүрүн абдан жакшы улантып, абдан жакшы жайылтып, эмгектерин жайылтып берет деп чоң ишенич артабыз. Ден соолукторуңуздар, иштериңиздер ийгиликтүү боло берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул Нургатанын жубайы Аман эжедин барып ушу колдонгон буюмдарын көрсөтсөңүз деп кайрылганбыз. Аман эже ушу бизге колдонгон буюмдары, китептери тууралуу айтып сүйлөп берди. Жана абдан көп чет өлкөгө барган абдан көп сүрөттөр бар экен. Ал сүрөттөрдүн баарын биз 1 сааттык эфирдин ичине жана 5 мүнөттүк сюжеттин ичине батыра албайбыз. Аман эже ошо сүрөттөргө баянынан да кыскартып кошумчалап тасма даярдадык. Азыр ошону көрүп алалы дагы. Андан кийин биздин студиябызда Нурак Абдрахманов атабыздын небереси конокто болот. Бул жана ошо айтып аткан эң белги китеби 2010 жылы чыккан. Эң белги деп коет. Белгилер менен манжаларды кайсы баскычта кылдын кайсы кылда басыш керектери көрүнгөн да. Бул болсо эми ошонун эле классикий түрү бул. Нота билгендер үчүн да. Бул китеби болсо швейцарский фонддун колдоосу менен чыккан 2009 жылы. Бул дагы тарады, бирок муну эми Маданият министрлигине өткөрүлгөн. Анан музыкалык мектептерге тараткыла деп. Бул бекер кетет. Бул деле бекер кетти. Анан бул болсо ошо өзү кармап жүргөн, балдарга сабак өтүп жүргөндө китеби. Мынтип чиймелеп балдарга түшүндүрүп. Ошондой. Анан бул болсо жана улуу баян, монтип эмелерин, кийимтелерин кийирип кайра басканга дайындап аткан да. Дайын эле, муну бир жакшы корректор болсо эле эме кайра
басып чыгарса болот. Кайра басып чыгарганга дайын. Аман Тураванович ошо киши бүт Кыргызстанды кыдырып айтат го эмеде өзүмдүн акчама кыдыргам деп. Анан ошондо кирип койгон экен бу жерде устачылык боюнча да. Муну болсо Ташкентте чыккан Нурак Кырдайт деген. Бул 87-жылы чыккан Сартбай атанын Муса Кемдин ырлары бар. Эми ушуну ойлоп атам, дагы бирөөсү бар эле. Жанагы огондору жөнүндө болгон убакта Сидиге которсо болот турбайбы муну? Ошого котортуп бир жакшы музыкант жигит бар. Ошо менен кеңешип көргөзүп коюп анан ушуну чыгарсак деп ойлоп атам да. Дүйнө кыдырган Оос комузу Жибек жолу деген Оос комузга күй чыгарган эле. Анан көп күйлөрдү кагат эле да. Бул болсо ошо магнитофон өзү жазып, кайра угуп, кайра иштетип, кайра угуп ушу колдонуп жүргөн. Бул болсо радио муну Японияга барганда ошо жерде белек кылышкан экен. Бул болсо ошо өзүн көп эле комуз чапты. Анан комуздар үнүн бая кармалдатан күүсүн комузун үнүн табам деп моундай кылып кырчы үнүн издепчи. Анан монтип тешилип калчу эле. Анан бул комузу да болду дейт. Бирок үнү сонунда анан жок бул комузуңузду бербейм эч кимге деп анан мен алып ошо кармап жүргөм. Анан буягым болсо өзүм ремонттоп койсом күлүп атпайбы. Каптыгы жырткан комуздарды сагала берип койбой деп. Анан муну да бул Францияга чейин барып келген комуз. Бул да ошо дүйнө кыдырган комузу. Эң акыркы күндөрдө колунда кармап чертип жүрдү. Ушуну комузумду алып келчи деди. Анан алып келип анан кайнымдын кызы бар Элзат деген. Анан өзүбүздүн ошо кичүү кызыбыз экөө черткил деп черттирип атат. Анан өзүн ошо колдорунун алы келбей калды да черткенге. Анан айтат, колун алып туруп, комуз менен жаным бирге болуп калган турбайбы деп ушинтип кычыктады. Бул Актала районунда музыкалык мектеп ачылган жылы ушу комуз бөлүмүнөн сабак берген экен да, ошондо сүрөтү. Бул кишинин түптеги Жалал Абадтан болот экен да. Анан могу тарыхты изилдегенде эле атам, кайнатам айтышкен, бала биздин тууган урубуз ошо жакта деп, баягы Сокуташ деген жер, Кедей Таппас деген жер бар деп айта берет экен. Анан ушуну кызыгып эле анан бул тарыхты жазып баштаганда эле анан тынбай айтып калды да, ушу бир Жалал Абадка бир барып туугандарым аралап келсем болот эле деп. Анан бир жигит бар, Кеңеш деген. Ошо Жалал Абадта филармониянын директору болуп тургандайпын да, анан келип калыптыр бияка. Анан бу жерден жанагы Кадыр Кошалиев деп курултайдын жетекчиси болуп жүргөн. Ошол жигит экөө менен сүйлөшүп отурсуз эле, ой байке, биз ошол айылданбыз, туугандарыңызга алып барабыз деп анан алып барып аябай чоң той өткөрүштү да. Ат мингизип, аякка концерт берип, бир 5 күндө эле 1,5 миң киши чогултуп коюптур. Биздин алдыбызга 3 күн мурун кеткен, ошондо туугандары менен түшкөн сүрөтү. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз кийинки коногубуз менен тааныштырабыз. Жогоруда тасманда көрүп алдык. Нургатан биз буга чейин айтып өткөндөй чет өлкөнү абдан көп кыдыргандыгы үчүн көп сүрөттөр бар экен. Анын бардыгын мүмкүн кийинки дагы бир телеберүүлөрдө көрсөтөбүз. Азыр эми студияда биздин конокто Адил Мырза Нураков отурат. Нурак атанын небереси. Нурак ата ушул 6 жашынан баштап атасынын жардамы менен комуз үйрөнүп баштаган экен дагы, 12 жашынан баштап алып күйлөрдү чертип баштаган экен да. Мына өмүр баянында ошондой берилип атат. Небересинен сурайлы деп атасыз. Адил Мырза, айтсаң, сен канча жашыңан баштап ушул комузга кызыктың, канча жашыңан баштап үйрөнө баштадың? Мен 8 жашымда комузга кызыгып баштагам. 5-6 айдан кийин эле атам мени 5-музыкальный мектепке апарды. Анан Чолмоттук Тоголовна менен комуз үйрөнүп баштагам.
Нурагат атанын өзүнүн да сага үйрөткөн учурлары болду. Нурагат ата кантип үйрөтчү эле, сага үйрөткөнбү? Жок, үйрөткөнгө чечкен эмес. Күнү абдан ийне жеткирип ойнош үчүн бир күндө канча убакыт мындай машыгып туруш керек? Сен канча убакытыңды бөлөсүң ошо күүлөр менен иштегенге? Гүлөр менен иштегенге атам кечинде жумуштан келгенде атам экөөбүз отуруп алып ушул гүлөрдү үйрөнгөнгө чоң атанын ютубта видеолору бар. Ошондон карап үйрөнөбүз да. 1 же 2 саат отуруп үйрөнүп турабыз. Анан мындай кандай максат коесуң? Ушу бир чоң атаңдай бир залкар күүчү, комузчу болуп, өзүңчө күү чыгарып комузчу болгуң келеби? Ооба. Келечекте буюрса. Нурагат атанын дагы канча күүсүн ойнойсуң? Дагы 4 күүсү. 4 күүсүн, Азыр дагы бизге бир күүсүн ойноп бер. Кайсыл күүсүн ойноп бересиң? Чоң атамдын Атилла хан күүсү. Атилла хан күүсүн,
рахмат. Адил мырза, бар бол, өмүрлүү бол. Мен кубанып аткан ушу Нурак атанын көчүнү улуп атыптырсың, күүлөрдүн көчүнү улуп атыптырсың. Демек ушул көчтө сен бир өзүңдүн чоң ордуң болот деп келечекте ишенебиз. Аман бол, Кудайым ден соолук, жакшылыктарын берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр болсо бардыгыбыз билгендей эле Нурак Абдрахманов атанын жаш кезинде жазган Аппак сүйүү деген чыгармасы бар. Мына ошол чыгармасын Юлия Рудская деген кызыбыз ырдап, абдан элдин ичине кеңири тарап, көпчүлүктөр ушул ырды оозуна алып ырдап, анан тойлордо да бул көп кызмат кылып келе жатат. Мына ушул ыр тууралуу жана атанын чыгармачылыгы тууралуу дагы бир тасмабыз бар, ошону көрүп алалы. Даже если к звездам руки обратя, устремишься ты к рассветам мечты и грез. Даже если словно гость глядишь с опаской, время пролетает и будет пролетать. Бул Аппак сүйүү чыгармасынын орус жана англис тилиндеги варианты. Дал ушул чыгарма аркылуу Нурак Абдрахманов менен Юлия Рудская жакындан таанышкан. Аппак сүйүү чыгармасын Юлия үчүн сыймык экендигин айтты. Ошондой эле клипке Нурак атаны тартууну чечкен, бирок ал алгач макулдугун берген эмес дейт каарманыбыз. В своем клипе, да, что после выхода этого клипа первое время, вот опять же при его жизни, многие говорили, что Нурак абанын клипте образын жүзүн чалдырууга жетишип калганыма сүйүнөм. Клип жарык көргөндө көптөгөн сын пикирлер дагы айтылган. Чыгарма сүйүү тууралуу болсо кары киши тартылган деп. Мен аларга Нурак абадай музыкантты билбей уят деп айтчумун. Ал адамдарга кыжырым келип жүрчү. Величайший музыкант, как вы не знаете, это он написал песню. Да? Нурак атадай кайталангыс таланттан бир гана чыгармачылыкта эмес, адам катарында жакшы сабак алганын айтып өттү. Научилась тому, что Бул адамдын сөздөрү мен үчүн чоң таасир этчү. Ал сөздөрүн дагы бир жолу кайталап өтсөм, кандай бийикти багындырба, дайым адам бойдон калууну унутпа дечү эле. Неважно, насколько ты талантлив, насколько ты успешен, ты должен оставаться всегда человеком. В последние месяцы его жизни они... Нурак атанын жашоосунун акыркы күндөрүндө мага Аман эжекөө жазган Күкүк деп аталган чыгарманы ырдап чыгууну сунушташты. Бул мен үчүн чоң жоопкерчилик эле. Анткени Аман эже менен Нурак абанын ыры, сөзү, музыкасы маанилүү жана маңыздуу. И вот ее до этого никто эту песню не исполнял, и мне выпала такая честь. Аппак сүйүү ырынын клипинин съемкасы жүргөн мезгилде эле Нурак атанын ден соолугу начарлап бара жаткан. Бирок ага карабай белин бекем бууп, комузун ойнотуп, клипке тартылып берген деп каарманыбыз эскерди. И он нехотя скромно согласился. Аппак сүйүүгө тартылуудан баш тарткан себеби ал жөнөкөй, жулунган адамдардан эмес эле. Съемкада ооруганын билгизбей жүрдү. Не капризничая, да, все перенес. Өрчайым билдиргендей Нурак атанын көптөгөн пландары бар эле. Алардын бири бүт дүйнөнү кыдырып гастролду алгач Туркия өлкөсүнөн баштайлы деп жаткандыгын белгиледи. С гастролями по всему миру, по всей Турции, в каждый город поедем. Кызым, чоң шаарларга гастролго чыгабыз. Ал жакта менин музыкамды сүйгөн адамдар көп деп позитив менен жашоого карачу. Поедем вместе с тобой, дочка, поедем вместе выступать по всей Турции, гастроли устроим. Вот так вот, то есть. Учурда өлкөбүздө эң өкүнүчтүү нерсе бул чыныгы таланттар көзү тирүү кезинде бааланбай жаткандыгында дейт Юлия. Билчи жаным, билчи жан дүнөмө кирчи, сени күткөн бакыт эшигин ачып киргенде. И мени биздин өлкөбүздүн баш каналынын жаңы жылга арналган съемкага чакырышты. Аппак сүйүү чыгармасын аткарууга. Ал чыгарманы Нурак аба менен биргеликте аткарарымды уюштуруучуларга айттым. Съемка бүткөн соң Нурак аба мага кызым, мен жаңы жылды көгүлтүр отко алгачкы жолу келип катышып жатам дегенде абдан уялдым. За всех нас. Буга чейин эл уга элек Нурак атанын чыгармалары бар. Жакынкы арада Юлия ал ырларды ырдап чыгаарын айтып өттү. Бүдүн тартуулар, сен өзүңдү Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен биздин эл көрсүн программабызда Нурак Абдрахмановду эскерүү жана анын экинчи өмүрү тууралуу даярдаган программабыз соңуна чыкты. Ар дайым жакшылыктарда көрүшөлү, саламат болуңуздар.
Ай